Апрель айында Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы көтөрүлүп, бензин 6%, дизель майы 9%га кымбаттай турганы күтүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын нефтетрейдерлер ассоциациясы билдирди. Маалыматка караганда, буга дүйнөлүк рынокто Brent үлгүсүндөгү нефтинин баасы өсүп кеткени себеп болууда. Мындан сырткары нефтетрейдерлер январь-март айларында өлкөгө 328 000 тоннага жакын нефть продукциясынын киргенин айтып, муктаждык толугу менен жабылып жатат дешет. Учурда Бишкекте бензиндин баасы 47 сомдон 50 сомго чейин сатылууда. Дизель майынын 1 литри 44 сомдун айланасында. Шайлоо жана референдум күнү коомдук коопсуздукту 11 000 милиция кызматкерлери камсыздап, шайлоо тилкелеринде 4 000ден ашуун укук коргоо органдарынын кызматкерлери иштейт. Ошондой эле 380ден ашык автоунаа менен 1500дөн ашык кызматкер шайлоо өтүп жаткан аймактарда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздайт. 6000ден ашуун элдик кошун ички иштер органдарынын кызматкерлерине көмөк көрсөтөт. Коронавирус инфекциясы менен күрөшүү үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард 400 миллион сом каралууда. Бул туурасында экономика жана финансы министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Каражат күтүлбөгөн чыгымдарды, анын ичинде COVID-19 боюнча эпидемиологиялык кырдаал өтө курчуп кеткен учурда каржылоо бөлүгүнө киргизилген. Ошондой эле саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине, медициналык мекемелердин кызматкерлерине жана оорунун очогу жайгашкан аймакка тартылган жарандарга компенсация төлөө үчүн 500 миллион сом каралары белгилүү болду. Коронавируска байланыштуу мэрия Бишкек шаарынын 55 жаштан жогорку курактагы жана тобокелдик топко кирген жарандарды өзгөчө зарылдык жаралмайынча сыртка чыкпай туруусун өтүнөт. Бул тууралуу брифинг учурунда вице-мэр Айжан Чыныбаева билдирди. Ал Борбор калаадагы эпидемиологиялык абал курчуп баратканын айтып, коомдук жайларда COVID-19 илдетин жуктуруп алуу коркунучу жогору экендигин эскертти. Акыркы күндөрү коронавирус илдети күч алып тездик менен жайыла баштаганына байланыштуу Бишкек шаары кызыл зонага киргизилди. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 6 апрелге караган суткада өлкөдө 124 кишиден вирус аныкталган. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында жана Чүй облусунда бирден бейтап каза болду. Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери, даңк төш белгисинин ээси белгилүү офтальмолог Михаил Медведев каза болду. Дарыгер коронавирус диагнозу менен 1 ай мурда ооруканага түшкөн. Михаил Медведев 1957 жылы туулган. Ал 40 жылдан ашуун өмүрүн офтальмология тармагына арнап, улуттук госпиталдын номер 2 көздүн микрохирургиясы бөлүмүн жетектеп келген. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасынын оюнчусу 18 жаштагы Адилет Каныбеков европалык команданын курамына чакырылды. Ал Чехиянын Дукла клубунун жаштар командасында ойнойт. Команданын спорттук директору Ян Станек кыргызстандык спортчуда футболчуга тиешелүү бардык сапаттар бар экенин билдирди. Адилет Каныбеков буга чейин Түркиянын Бешикташ жаштар командасында ойноп келген.